Бүгін ақиқаттың, чындықтың жаназасы оқылды. Бүгін бийлик миллиондогон элдин бетине түкүрдү. Эсиңизде бе? 2 жыл мурда балдарына дар алганга акчасы жок. Дарыны аптекадан жула качкан жараныбыз 5 жылга камалган эле. 5 жылга камалган. Ал эми бүгүн мамлекеттен жылдар бою миллиарддарды уурдап, кылмыштуу топтор президенттер менен коюн колтук алышып, коррупциялык схемаларды катар-катар түзүп келген Райымбек Матраимовго 260 миң сомдук жаза чектелди. 1 май райондук соту анын үй мүлкүн, банк эсептерин дагы камактан чыгарды. Эми Матраимов бажыдан уурдаган миллиарддарын коркпой-үркпөй колдонууга жол ачылды. Анткени сот ушуну менен бүттү. Себеби мамлекеттик айыптоочу прокурор өзү ушундай жаза чегерүүнү сунуштаган. 260 миң сом Райым үчүн эмне? Бул анын элден уурдаганынын 0,1% дагы жетпейт. Керек болсо бул анын аялынын бир эле көйнөгүнүн баасы. Матраимовдор кланын Алмазбек Атамбаев асырап өстүрүп, кызматтан кызматка коюп, Сооронбай Жээнбеков калкалап багып келген. Алар Матраимовдордун кылмышын иликтеп чыккандарга каршы бүтүндөй мамлекеттик машинаны коюп, тебелетип келишпедиби? Бүгүн эми кол жоолук прокуратура, сот органдары аркылуу Садыр Жапаровдун бийлиги Матраимовду калкалап, эркин элден уурдай беришине жол ачты. А бир нече ай мурда эле Садыр Жапаров эмне деди эле? Райым миллион камалат. Мен азыр толук кандуу ишке кирише элекмин. Киришкенден кийин камалат. Тескерисинче, бүгүнкү күндө дагы Матраимовдор рейдерлик жол менен тартып алган кирешелүү бажы терминалдарын иштетип атышпайбы? Матраимовдордун туугандары, жек жаат достору бажыдан кеткен жок. Анын коррупциялык схемасы талкаланбады. Эми тескерисинче гүлдөө өнүгүшүнө жол ачылды. Буга бүгүнкү сот чечими далил. Эртең 12 февраль мына ушул ууру кланды алгач иликтеп чыккан кесиптешим маркум Улан Эгизбаев төрөлгөн күн. Биз ал күндү утурлай Уландын элесине арнап чындык аттуу форум өткөрүүгө камынып жатканбыз. А чындык бүгүн күмжан болду. Маселе Матраимов деген фамилияда гана эмес туугандар. Маселе элдин ырыскысын тоногон ууру чиновниктердин ушинтип эле жазадан кутулуп кете берүүсүндө. Маселе чоң уурдап, чоң жегендердин өмүр бою элди эзүүсүн уланта беришинде. Ушундан улам эл көтөрүлүп, революцияларды ушул үчүн жасадык беле? Бүгүн Райым акталса, эртең Атамбаев, Жээнбеков, Абылгазиев баштаган башкалары дагы акталат. Ошон үчүн чыныгы күрөш али алдыда. Биз кайтпашыбыз керек. 14 февраль жекшемби күнү Бишкекте антикоррупциялык жүрүшкө чыгабыз. Саат 12-де темир жол вокзалынын алдына келгиле. Өзүмдүн, баламдын, жакындарымдын келечеги үчүн кайдыгер эмесмин дегендин баарын келгиле. Ал жерден аянтты көздөй жүрүш жасайбыз. Биз уурулардын бизди башкарышына жол бербешибиз керек. Биз чогуу болсок, бирге болсок,